Assalamu alaikum Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Адилеттүү жарандар каналынын көрүүчүлөрү жана подписчиктер жана хейтерлери. Бүгүн мына Юг Сити Могурич базар жакта кирип калдык. Бул дареги Чехов тупиги. Кыргызча айтканда Чехов Чолок көчөсү. Азыр mo жамыр жаагандан кийин көрүп турабыз бул жерде мына. Бул так шаардын борборунда жайгашкан. Мо кан чайканасы, билгендер стоматология, стом. Мо жолду акыбалын көрөйлү азыр эми. Ошол шаарды центринде могул жерлерде сода болот. Мо жамырдан кийин акыбалын карагыла. Эми кээ бириңер жазасыңар ушул жаман жерди издеп тауып жүрүп тартасың, жакшы нерсени тартпайсыңбы депчи. Достор, мен буну издебейм, мына күрүч алайын деп келдим мына. Ушул жолу мен басып кетип атам. Буну издешем эле кереги жок. Көчөгө чыксаң эле башы пешенеңе урулат. Мына басканга аябай ыңгайсыз, могул жерден карагыла. Өтө машиналасын коюп коюптур, бирөө өтө албай атат адамдар. Адамдар өтө албай турган кылып коюп коюптур, машина келип атат. Мына силер көргөндөй азыр бир топ адам өтүп кетти. Мына кыйналып өтүп атат. Ушул жерде сода кылгандар же шаардын ушул жол карагандар бир аз оңдоп койсо адамдарга ыңгайсыздык болбойт эле. Мына жана айтып кетип аткандай, бул жаман жерди издештин да кереги жок. Мындай чыксаң эле, чоң жолдон бурулсаң эле өзү эле пешенеңе так урулат. Экинчиден, жакшыны тарткан, силер тарта бергиле, ким силерге мешает этип атат. Жа тарткыла. Биз пактакорлор жетишет о жакшы жерлерди тартканга. Онундай жерди мындай кылып бериптир, ачып бериптир, куруп бериптир дегендер жетишет да. Анткени алар кала берет. Биз силер менен басып жашайбыз мындай. Мен өзүм үчүн кылган жокмун, же хайп кылган үчүн эмес. Мен ушул шаарда нормальный жашап, нормальный басканга каалайм да. Анткени эле жаман нерсени издеп чукулап жүрөсүң деп чукулаган жокмун мен. Мына чыксаң эле өзү пешенеңде турат. Кээ бириңер менен жолукмак экенсиңер, келгиле жолугайлы. Не претензияңар бар мага? Не болду? Лично силерге не ыңгайсыздык жаратып атам, не болуп атат? Колуңардан не келет? Уруп коюп кетесиңерби же нормальный сүйлөшүп бир консенсуска келебизби? Же коркутуп жүрүп эле колуңду сындырып коем, тилиңди жууп коем деген заманга туура келип калыппыз. Силер да ошондой кыласыңарбы? Мейли достор. Барыңарга ийгилик. Достор, подписчиктер, хейтерлер, барыңарга жакшы маанайларды каалайм. Ким болбогула. Рахмат.